Менин атым Рано Алдозова. Биз мындан мурунку сабакта англис тилиндеги тамгалар жөнүндө маалымат алдык. Ал эми бүгүн биз ошол ар бир тамга кандай табыштарды берери жөнүндө айтып кетебиз. Анда эмесе баштадык. Эй тамгасы, чоң эй, кичине эй. Эй тамгасы бизге 5 табышты берет. А, О, Эй, А, Э. Мисалы эй тамгага, эй табышка кеткен мисалдарды берсек, name. И тамгасы акырында жабык табыш болуп калат, окулбай калат. Name. Ага мисал келтире турган болсок, ага man, apple. Табышына мисал келтирсек, бул көбүнчө double L тамгалары же болбосо кош L келгенде, кош L'ден мурун келгенде бизде O деген табышты берип калат да көбүнчө. All, small, ball. А табышына father, ушуларга мисал келтирсек болот. Ал эми табышына America. B тамгасы бизге бир гана табышты берет, Б деген табышты. Big, ball мисалдары булар. Ал эми C тамгасы ушул тамгада көбүнчө аябай маани бериш керек, себеби көбү түшүнүшпөйт да ушул тамгаларда. Себеби эки табышты берет, C жана К табышын берет. Кайсыл учурда ушундай табыштарды берет? C тамгасы С табышы бизге качан гана C тамгадан кийин I, E, Y тамгалары келсе, бизге С деген табышты берет, city. Ал эми К деген табышты качан гана биздеги С тамгадан кийин бизде A, U жана O тамгалары келсе, бизге К деген табышты берип калат. Cat, cap. Андан кийинки тамгабыз D тамгасы бир гана табышты берет, D табышын берет. Dog, date, day. Андан кийинки И тамгасына мисал келтирсек, И тамгасы бизге жана И деген табышты жана эч кандай табышты бербеген учуру да болот да. Мисалы И тамгасы И деген табышты качан гана ачык болуп калганда бизге И'ни берет. Мисалы үчүн ачык деген мындай И тамгадан кийин эч кандай тамга жок. Ошондо бизге И деген берет. Me, B. Табышын качан берет? Табышын жабык болгондо берет. Же болбосо И тамгадан кийин бизде тамгалар бар болсо, бизге табышын берет. Tell, and, man. Ал эми бизге И тамгасы качан эч кандай табышты бербейт, эч кандай окулбай калат. Алар name, game дегенде бизде мында И тамгасы окулбай калат.